Авария, басын авария. Кызыл екен. Мама қайда, мамасы? Давай. Кел. Казакстанда дааратканага түшүп кеткен 2 жаштай кыз куткарылды. Бул тууралуу Казак жалпыга маалыматтуу каражаттары жазышты. Маалыматка караганда окуя Маңгыстау облусунда болгон. Кичинекей кыз дааратканага түшүп кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кызды аман-эсин дааратканадан чыгарып жаткандагы видео менен бөлүштү. Кызды жакындары куткаруучулар жеткенге чейин чыгарышкан дешти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен. Маалымат булак Сереп медиа. Алсыз? Неге арқанды жібереміз қазір салмaz. Давай. Шықты. Киім шешеу, сырттан шешеу. Шолындыр. Туған күніңмен. Шайлообек Атазов мандатына байланыштуу шаардык сотко кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов мандатын жокко чыгарган сот чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Super.kg порталына шаардык соттун билдиргендей, жараян 3 апрелге белгиленди. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын административдик соту бир мандаттуу номер 29 Свердлов округунан шайланып келген Шайлообек Атазовду 1 мартта мандатынан ажыраткан. Эл өкүлү соттун чечимине комментарий берип, ал мыйзамсыз экенин жана мамлекеттик түзүлүшкө сот системасында доо кетирген, сот адилеттүү деген сөзгө көө жапканын жазган. Маалымат булак Super.kg. Президенттин маалымат катчысы атка минерлерге катуу эскертүү берди. Аскат Алагөзов министр облус башчы аким жана мэрлерге кайрылып, Садыр Жапаровдун жарлыгынан буйтап, аны аткарбай коюунун айласын көрүп жаткандар бар экенин айтты. Кеп элге турак жай куруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлө турган жерлер тууралуу болууда. Катчы атка минерлер бул жерлер мурда эле жеке менчикке берилип кетиптир деген шылтоо менен документтерди жасалмалай коюп, жеке жактарга өткөрүп жатканын жазды. Министрлерге өлкөбүздүн облус жетекчилерине, райондордун акимдерине жана шаарлардын мэрлерине эскертүү. Ар бириңиздер президент Садыр Жапаровдун жогоруда белгилеген жарлыгына 1 айлык мөөнөттү аткарбасаңыздар, ээлеген кызматыңыздардан бошотуласыздар. Ал үчүн мамлекеттик ипотекалык компания менен байланышып иш алып барыңыздар, деди Алагөзов. Ал жергиликтүү бийлик өкүлү өз аймагындагы калкты турак жай менен камсыз кылууга биринчи кезекте өзү кызыктар болушу шарт экенин эскертти. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Крокус-Ситиде теракт уюштурган шектөөнүн аялы ооруканага түштү. Москванын четиндеги Крокус-Сити холдо теракт жасаган деп айыпталган Далержан Мирзаевдин жубайы ооруканада реанимацияга түштү. Бул тууралуу РИА Новостиге айыпталуучунун коңшулары билдиришкен. Анын жубайы терактка шектелип жолдошу кармалганын уккандан кийин эсин жоготуп жыгылган деген кошуналарынын бири. Ал аялдын абалы тууралуу башка маалымат берген эмес жана ошондон бери реанимация бөлүмүндө жатканын гана айткан. 22 мартта Крокус-Сити холл концерттик залында теракт болгон. Анда бир нече адам залга кирип келип адамдарга ок чыгарган. Теракттан Орусиянын саламаттык сактоо министрлигинин башчысы Михаил Мурашконун акыркы маалыматы боюнча 144 адам каза болду. Маалымат булак Super.kg. Көз алдыңа өрүп күлү жайнап, Баткенде туристтер үчүн панорама курулат. Облустун архитектура башкармалыгы Карабак айыл аймагынын Ак Өтөк участогуна салына турган долбоордун эскиздерин жарыялады. Ал Баткенге ички жана тышкы туристтерди тартуу, айлана чөйрөнү көркөндүрүү, облус элинин жашоосу үчүн жакшы шарт түзүү максатында иштелип чыккан. Маалымат булак Спутник Кыргызстан.